Assalamu alaikum туғандар. Сіздерге біз азыр 4 бөлмөлүү бардык шарты бар жер үйдү көрсөтөлү деп турабыз. Біз азыр Ош областынын Алай районунун Гүлчө айылында турабыз туғандар. Мынакей алдыңыздарда турган бул Муса Адышев атындагы мектеп. Кулу Айсариев көчөсүндө турабыз туғандар. Мынакей асфальт жол, ушул жерден төз келе атып туғандар. Мына жерде бир кандай десек, көчө бар. Өтчө адамдар өтө турган көчө бар. Ушул көчөдөн төз бара турган болсок, биз ошол үйгө барабыз. Ал үйгө машина менен барыш үчүн, мына машина келе атпайбы? Ошол машинадан сол жака жол бар туғандар. Келиңиздер, анда биз жөө барып сиздерге көрсөтүп берели. Мынакей чыгып калдык бул жака. Ушул көчөдө жер үй жайгашкан туғандар. Жер үйдүн көчөсүнүн аты Выглазов көчөсү. Мынакей ушул жактан басып келдик. Машина менен келе турган болсоңуздар туғандар, баягы айтып берген жерден мынакей бир 200-300 метрден кийин сол жака буруласыздар. Анан бери дагы сол жака бурулуп туруп төз келесиздер бул жака. Биз айтып жаткан жер үй туғандар 4 бөлмөлүү, бардык шарты бар. Выглазов көчөсү, номери 7 туғандар. Мынакей ушул жер үй. Бисмилля деп туруп сиздерге айтып бере берели. Киргенде эле мынакей кире бериши 4 бөлмөлүү чоң үй туғандар. Бул жакты, сол жакты карай турган болсок, бул жерге көмүр койсоңуздар болот. Бул жерде гүлдөр өстүрүлгөн. Сырты болсо мынакей шуба деп коет, шуба менен шубалган. Ички бөлмөлөрүн тартып айтып берели. Ага чейин узун турасын айта турган болсок, 9,5 11 туғандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Кире бериши туғандар бул жер. Мынакей. Кире беришин эгерде метр менен айта турган болсок, бул жагы 1,5, бул жагы 1,5, бул жагы 1,5 туғандар. Бул жагы болсо 3 болуп калат. Анан кийин бул жака кире турган болсок, бул чоң залы болот туғандар, коноктошчу залы. Бул жакта айта турган болсок туғандар 5,5га, бул жагы 5,5га 1,3 болот туғандар. Ичиндеги жасалгабасын көрүңүздөр. Кийинки бөлмөгө кире турган болсок, кийинки бөлмө сол жакта, сол жакта бөлмөгө кире турган болсок, бул жак мынакей. Бул жакты болсо туғандар, немесин айталы, 5,5га 3 болот туғандар. Бул жагы мисалы 3 болот турган болсо, бул жагы узундугу бир 5,5 туғандар. Кийинки бөлмөнү көрсөтөлү. Так, бул жак болсо печка орнотулган. Бул жерде от жагасыздар. 2 бөлмө ысыйт. Узун турасы 3гө 3 туғандар. Үстү жактарын көрүңүздөр. Бул жагын мынакей туғандар. Бул жагы кандай десек, жатакана бөлмөчү, башкача айтканда спальня деп коет. Бул жактагы туғандар 3гө 3. Эми сиздерге сырттагы бөлмөлөрдү көрсөтөлү. Ремонтун көрдүңүздөр туғандар. Ремонту ортодон жогорурак.
Анан ошол азыркы айтып жаткан үйдүн астында кухнясы бар тондар. Мынакей кухнясына кирип көрсөтүп берели. Ушул жакта жуына турган жери да бар. Так, киргенде кухнясы тондар мынакей. Ушул үйдүн ээси айтышы боюнча бул жер кухнясы калат. Мебелдери калат бул жердеги мебелдер. Мынакей. Узун турасын айта турган болсок, узуну туугандар бир 4, бул жагы болсо 3. Ремонттун караңыздар, жаңы бүткөн. Бул жактын узун турасы 3/3 туугандар. Бул оң жагында болсо жууна турган бөлмөсү. Сулар бар, Аристон бар. Эми сиздерге азыр очокканасын көрсөтүп берели туугандар. Так, бул жакты карай турган болсок, очокканасы баардык шарттары түзүлгөн туугандар. Келиш керек, жашаш керек. Мынакей. Очокканасы 3 көзү менен. Мындай сөрү сыяктуу, бирок сөрүдөн кичинерээк, бирок сөрү сыяктуу. Жыгач менен капталган. Так, бул жагы болсо немеси болот туугандар. Эшигинин асты. Арка жагы огороду болот. Мынакей. Чоңдугун көрдүңүздөрбү? Аны дубал турат го, ошол жерге чейин. Бул жак болсо мындай кеткен. Ажатканасы. Бул жагы болсо мына үй турат го, ошол үйгө чейин туугандар. Сотук бир 8-9 сотук деп атат. Бул жакта немеси бар экен. Тандыры бар экен туугандар. Келиндер болсо келип нан жасап тиричилик кылганга ыңгайлуу. Суусу чыгат туугандар. Суусу, кранты бар. Баасын айтып бере турган болсок, баасы $80,000 дейт, андан да түшүрүп берет экен. Гүлчөдө эгерде алайда жашаганда же алайда билгендер болсо, Гүлчөнү билгендер болсо, бул жер центр туугандар. Эң мындай орто жери болот. Мына Гүлчөнүн орто жеринде туугандар. Базарга бир 5 мүнөттүк жол. Же болсо турган болсо 5 мүнөт, 10 мүнөттө жетип барат. Мектепти көрдүңүздөр, жанында мектеп бар. Мектептин жанында не деп коет, стоматология бар туугандар. Баардык шарты түзүлгөн. Телефон номерлерди жазып коебуз, чала бересиздер, сурай бересиздер. Дагы түшүрүп берет. Ошол туугандар, каналга жазылыңыздар, башкаларга бөлүшүп коюңуздар. Лайктан басыңыздар туугандар. Сиздерге дагы ушундай жакшы шарты менен үй насип этсин. Ассаламу алейкум. Сонун жардыма тартуулайт.